Мага шайлоочулардан каттар келип жатат да. Мигрантпыз дейт Россия Федерациясына. Авито.ру сайтынан машина сатып алып, тиги сатып алган машинасын мурда урдалган машинабы подстава болуп 3 жылдан бери түрмөдө турушат экен. Ушул биздин 2 балабыз отурат экен. Ушуну Кыргызстанга которуп алсак болобу дейт. Азыр 500дөй баланын тизмеси келди дейт. Кайсы бир себептер менен токтотулуп турат дейт да, ушуну бир жазып алып жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Экинчи маселе мигрантпыз дейт. Азыр мына кесиптешим Кунузбек Кошаевич жакшы маселени айтты да. Айлык маянасын алганда соцфондко кийин ушул пенсиясына кете турган кылып иштетишибиз керек да биздин мигранттарды. Ошол жерде пол жууп иштейби, кароол болуп иштейби, магазинде иштейби, кайсыл кызматтарда иштесе дагы биздин мигранттар келечекте ошол жактан пенсияга чыга тургандай болуш керек да. Азыр мына бизге да кайрылып атышат, биз көп жылдан бери иштейбиз дейт. Айлык маянабызды ала албай жүрөбүз дейт. Ушул моменттерде сиздерден кандай бир реакциялар болот? Жооп берип койсоңуздар, рахмат. Саламатсызбы, Бакытбек Асамединович, Мухтарбек Баймырзаев, Минтруд. Биринчи маселе боюнча азыр сизден маалыматты алып алайлы, эки жаран боюнча. Анан аларга жардам бергенге аракет кылабыз. Экинчи боюнча бизде именно мигранттарга жардам берүү боюнча бизде Россия Федерациясында өкүлчүлүктөр бар. Ошол өкүлчүлүктөр зарплатасы болобу, башка дагы бир эмгек маселелери болсо жардам бергенге даяр. Жардам беришет. Рахмат чоң. Жанагы эки Кыргызстан жараны боюнча сөз түрдө биз сиздерге маалыматты так берели, ушуга бир жардам берип койсоңуздар. 3 жылдан бери Россия Федерациясында түрмөдө жатат дейт. Мындай биздин жарандабыз толтура. Кандайдыр бир себептер менен түрмөгө түшүп калышкан. Эч кандай байланыш жок. Байланыша албай атабыз деп бул жакта ата-энелери бизге кайрылып атышат да. Мындай биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, канчалаган биздин жарандарыбыз жатат да. Ушул маселе боюнча мен сиздерге так кагаз жүзүндө берсем, бир карап жардам берсеңиздер. Рахмат чоң. Мына ошо мигранттарыбыздын жана ажы сапарына же башка узак сапарга кеткендерди дагы сөз түрдө ушулардын укугу да тебеленбесе да